музыканы жанына жактырып, келечек кесибин тандаган Санжар Замирбеков күн сайын ушул жол менен өзү окуган Бибисара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине келет. Эртең менен сабагын окуса, андан кийин репетицияда болуп, алган билимин, үйрөнгөн өнөрүн кайталап, практика жүзүндө бекемдейт. Санжара дегенде университеттин театр факультетинен актерлук кесипке 2 жыл окуган. 3-курска өткөндө социалдык маданий ишмердиги факультетине которулган. Муну актерлук менен ырчылык кесипти бирге алып жүрүүгө убакыт болоору менен түшүндүрөт. Чыгармачылык жакка көбүрөөк басым кылам деп ошол жактан. Кимдердин оюндарын жакшы угасың, жакшы көрөсүң? Мен негизи кандай десем, казакча ырларды көбүрөөк угам. Эмнеге? Билбейм, кичинекей кезимде ошо Казакстанда чоңоюп калганга. Ата-энеси Казакстанда иштегендиктен төрөлгөндөн тартып казак боордошторунун тилин угуп, ырын угуп, алардын музыкасынын таасиринде чоңойгону байкалат. Жаш кезинде жанагы ырларга көп кызыгуу болгондон казак ырларына көп басым жасачу да. Казак ырларын жакшы көрчү. Гадилбек Жанай дегендими, Ханшайым-ау дегендери бар. Ханшайымым-ау, жүрегим менин ушагымдын ийеси. Шаңғырағың мен шаттығымдың киесі, ыстық сезім мен үнсіз қаны сүйесін. Ханшайымым-ау, бағымды мені жалғыз өзің еселер. Бағыңдың күні болот бақыт кеше бер. Бағыңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Казак ырчыларынан өзгөчө Кайрат Нуртазынын ырларын жактырып ырдайт. Анын таасири ушунчалык болуптур, өзүн көз айнекчен ага окшоштуруп түшкөн сүрөттөрүн көрүүгө болот. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сенсиз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сен ойлаткан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, мөлдіреген көзін болмаса. Сыймыктын айтуусунда Санжар кичинекейинде жоош болгону менен баарына жардам бергиси келген боорукер бала болуптур. Ырга бала кезинен кызыгып, күзгүнү карап, эстрада жылдыздарындай кыялданып ырдай берчү экен. Кичинекейинде мындай жоош эле бала болчу. Анан мындай боорукер. Эки бир тууганбыз. Экөөбүз бир мектепте окуганбыз. Мен 3-класска келгенде ал 1-класс болчу, кичинекей болчу. Анан ошол мектепте экөөбүз мындай мага жакын болчу. Бирдемеси болсо мага келип айтчу. Анан мектепте өзүнүн класс жетекчиси да жакшы көрчү Санжарды. Сабактары да жакшы окучу. Музыкага кызыгып жүргөн кезде күзгүнөн өзүм карап ырдайт элем. Ушинтип мен да буюрса элдин алдына чыгып, качан мен дагы ошо биздин кыргыз эстрада жылдыздарына окшоп биз дагы ушинтип элдин сүймөкчү ырчысы болобуз деп кыялданчумун. Санжар мектепти бүткөндөн кийин өз өнөрү менен жардамга муктаж болгондорду колдогон кайрымдуулук концерттерине да активдүү катышыптыр. Негизи музыкага кызыкканын биз деле билчү эмеспиз. Эми мындай эле ырдайт го деп. Кийин уже акырындан өзү ырдап, анан мектепте активный ошо ырчылык жагынан активный жүрчү да. Мисалы үчүн бир майрамдары болсо, же бир эмелер болсо, ошолорго сөзсүз катышчу.
сыйланып грамоталар да алчу. Кийин ошол кайрымдуулук концерттерине көп катыша баштады. Биринчи кайрымдуулук концертке Байыш Мамунов аркылуу чыккам. Анан биринчи сахнага чыккан кезимде аябай эл сүрө болот экен, толкунданып, сахнанын эчкасын билбейт экенмин ал кезде. Сахнада улам сайын өрүм бүткүчөктү басып жүргөм жака бияка. Университетте окуган 3 жылда сахнада өзүнө алып жүрүүнүн түркүн сырларын үйрөндү. Келечекте көптөгөн музыкалык аспаптарда ойносом деген аруу тилеги да бар. Азыр ооз комузду үйрөнүп жатыптыр. Санжар балалык таттуу кыялдарына жетүү максатында тандаган кесибине сыймыктанат. Окуткан мугалими да Санжар сабактарын мыкты окуп, актёрдук жана ырчылык эки кесипти бирдей алып кетүүгө аракети чоң экенин айтат. Жоопкерчиликтүү, ишине так, актёрдук чеберчилиги өтө жогорку деңгээлде, билим жагынан болсо, теориялык жагынан дагы, практика жагынан дагы өтө мыкты алып келатат, эки жакты тең бирдей. Тамсил, түлкү менен карышкыр. Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин салбаңдатып, эң жерде келе жатып, жалгыз жолдун аяк таманында жаткан койдун куйругун көрүп, кубанып кетти. Аны тегерине карап, салып койгон капканды да көрдү да, шилекейин чууртуп, эмне кыларын билбей туруп калды. Аңгыча жээлип жоортуп, карышкыр келди. Түлкү жагалдан, "Ой, каке, келиңиз какем? Алдыгы май куйруктан жеп коюп, даамдуулугуна май кекирип турам" деп. Астында капкан болбосун деп шектенген карышкыр макчыя тигилди. Ага жооп берет түлкү. Дайыма эле ушинтип кекирейип каласыз да. Жебесеңиз мейли, өзүм деле үйгө алып кетем деп жанагы май куйрукка тап берген кезде карышкыр түлкүдүн мурда оозунуп суунмак болду эле. Тумшугу капканга тарс деп чабылып, түлкү куйрук четке ыргыды. Аны түлкү илип алды да. Жатпыраки, жабышып, капкан менен кабышып, эртең ушу жерден ээси менен табышып деп кетип калды. Жаңы келгенде эле билинет да, адамдын айырмачылыгы, жөндөмү, сүйлөгөнү, жүрүшү, турушу жагынан өтө айырмаланып, өзүнүн тобунан, мындайча айтканда, группасынан, чогуу иштеген группалаштарынан сурулуп чыгып, өзүнүн таланттуу инсан экенин билдирип, биз көптөгөн иштерди алып барып жүрөбүз да азыркы учурда дагы. Азыр кадыреси элге таанылган чыгармачыл инсандар менен аралашып, алардын сахнадагы тажрыйбаларынан үлгү алып жүрөт. Албетте, ата-энесинин колдоосу менен быйыл өзүнчө клип тартууга да жетишкен. Мага көбүнчөсү ошолор спонсор болушат, ата-энем өздөрү. Бул клип жөнүндө ойлонгон эмес болчумун башында. Анан мен бир курсташ дос балдарым айтып калды. Сенкин клибиң ырың бар, баштап тартып бербейлиби дейт. Ырдын автору Ырыспаева Гүлмира Казыбаевнага таандык, ону Жолдошбек Исраиловго таандык. Музыкасы Эй соло кыз, соранам көңүл буруңуз. Айтайын деген сөзүм бар, айырлай бир аз туруңуз. Эй соло кыз, соранам көңүл буруңуз. Айтайын деген сөзүм бар, айырлай бир аз туруңуз. Айтайын деген сөзүм бар, айырлай бир аз туруңуз. Айырлай бир аз туруңуз. Санжардын барга көтпөгөн, жокко чөкпөгөн оор басырыктуу мүнөзү, боорукердиги, адамгерчилиги агасынын айтуусунда чоң атасына, анан атасына окшош. Санжар каерде жүрсө да адамдарга позитивдүү маанай тартуулай билгени баарына жагат. Үйдө дагы мына жакшы настроениясы менен жакшы жүрөт. Мындай капалуу кишилердин баарына мындай позитив тартуулагысы келет да.
окууну бүткөндөн кийин буюрса ошол меники социалдык маданий ишмер болгондуктан меники көбүнчөсү менеджер организатор болгондукка байланыштуу ошол кайра эле чыгармачылык чөйрөсүндө иштейм.